Azı yüzü yok, şu 11 getirdiyken adamların yüzü yok, Мында чогулгандар Катта Талды айыл өкмөтүнүн Торгой булак дыйкан чарбасынын мүчөлөрү. Алар аталган айылды 10 жыл жетектеп кеткен Кантөрө Жантөрөевди жер сатууга айыптап жатышат. Айтымдарында дыйкан чарбадагы 36 гектар алма бактын 6 гектары жер ээлердин макулдугусуз элге чек катары берилип кеткен. Ошого дерба мен мына 95 кийинкиси 97 алганда мына косак право пользования без указания срок деп ушундай косак берген. Фактически земельный кодексте 6-7 статьяларында бул автоматически переоформляется на частный собственность деген закон бар, мыйзам бар. Ошого карабай, ошондогу карабай жүрүп 2002 жылдары мурдагы совхоздун убыточный совхоздун карыздарын полный алып келип бизге төктүрүп, ар бир моюн салып, ар бири кургандар малдарын, жылкыларын, койлорун сатып жүрүп, акыры саап аткан, ичип аткан уйларын сатып алган. Алма бакты алар 1996 жылдан бери иштетип келишкен. Ошол кезде Торгой булак дыйкан чарбасы түзүлүп, карамагына аянты 36 гектар алма бак өткөрүлүп берилген. Тиешелүү документтери да колдорунда. Ага карабастан Абдирай Огонов 2 гектар өзү түптөгөн багынан ажыраганын айтат. Убагында бул жерде бар мүлкүн сатып алганын белгилейт. Шуну иштетип жүрсө, ушул келип алып Кантөрө Жантөрөев бакты жерге чекке бересиңди алып койду. Бизге бир ооз айтпастан. Эскертип буга чейин кагаздар келди. Эскертип билме кылган жок. Не себептен деп тактадыңарбы? Оны эми кылып атабыз, ушуну тактап. Ошо силерге келип айтып, ушуну эме кылып атабыз, демиш. Мындагылар айыл өкмөт Кантөрө Жантөрөев 6 гектар жерге документи жасалгалаганын айтышат. Ал кадастр кызматкерлери менен тил бириктирип, жердин контурун өзгөрткөн дешет. Эми алар алмабактын калган бөлүгүн да тартып алат деп кооптонушууда. Мындан улам алар укук коргоо органдарына кайрылып, аягы сотко чейин жеткен. Айыл өкмөт менен госсервистер өкө тилди бириктирип, бешөө калганда булардын каттаудан өткөзбөстөн туруп, катталган эмес, булар мыйзамсыз деп өздөрүнчө мыйзам чыгарып алып коюп атат. Бул официальный мынабы кылган менен бул сазыр өткөн, буну официальный ат менен боло элек. Болбостон туруп, эң чоң мыйзамсыз ошол жерде болуп турат. Ар бирини буларга пулга келген. Жөндөн келген эмес. Анан кийин канча мыналарга миллиондогу канча адамдар тозуп нетип неме кылды. Мына канча акча кетти дейсиз мына эккенге. Дагы башкаттан дагы. Ошолор карабастан болуп атат. Ошон үчүн биз күйгөн жерибиз ошо болуп атат. Ал эми ататалган Кантөрө Жантөрөев бул маалыматтарды төгүндөдү. Ал жер мамлекеттин балансында экенин белгилейт. Аны мамлекетке кайтаруу максатында айыл өкмөт сотко да кайрылганын айтат. Мыйзамсыз бергенде Кара Суу прокуратурасы иш козгогон кадастрдын кызматкерлерине. Иш козгоп, бирок мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу өндүрүштөн кыскарткан, бирок мүлк кайтыш керек да, мүлккө мөөнөт коюлбайт да. Учурда дыйкан чарбанын мүчөлөрү Жантөрөевдин үстүнөн Кара Суу райондук милициясына кайрылышкан. Учурда тергөө иштери жүрүп жатыптыр. Жазган арызы боюнча бүгүнкү күндө Кара Суу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүп атат. Анда ошо өздөрүн жердин ээлерибиз деп эсептеген жарандардын арызы боюнча алардын макулдугусуз жер тилкелери башка жарандарга бөлүнүп кеткен деген доомот боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүп атат. Ал эми Катта Талды айыл өкмөтүнүн азыркы башчысы жерлерди мамлекетке кайтаруу уланаарын айтат. Убагында мыйзамсыз берилип кеткен жерлердин катарында аталган бакта бар. Ал эми 6 гектар жер 93 адамга жер тилкеге берилип кеткен. 30 гектар эмес, 36 гектар толук. 6 гектар, 36 гектардан башка жер экен ал. Ал эми 36 гектарды мен өзүм ал бүгүн барган жарандар да айтып атпайбы, ошол айыл өкмөттүн мындай кандай деп айтсам, ишин улантып атат дегенде мен дагы азыр бизге да айтты. Андай эмес, мен айыл өкмөт башчы катары, мен кыргыздын жараны катары, ал мамлекеттин жери мамлекетке өтүш керек да. Мен толук ошол жерди өзүбүздүн айыл өкмөттүн муниципалдык балансына алыш керек. 6 гектарды эгерде мурунку айыл өкмөт туура эмес трансформация кылса, ал дагы жооп берет. Ал дагы жооп бериш керек да. Туура эмес трансформация кылса, ал жооп бериш керек. Үй салып, ал жерге айрымдары жашагандары бар 93 жаранга бердиби? Мыйзамдуу берсе, мыйзамдуу берген болот. Эгер мыйзамсыз берген болсо, толук кылган ишине жооп бериш керек да ал дагы. Кыргызстандын бардык аймагында жер маселеси курч. Катта Талды айыл өкмөтүндө 3000 адам жер тилкеге муктаж. Анда 18 000 калк жашайт. Алмагүл Эрке Багызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.